Салам достор жана YouTube медиа каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен дүйнө жүзүнө белгилүү болгон 3 жылдыздын сиз билбеген фактылар жөнүндө айтып кетмекчибиз. Алар Джеки Чан, Майкл Джексон жана Шакира. Анда эмесе кеттик. Көптөгөн тасмаларга роль жаратып, Оскар сыйлыгына жеткен мыкты актер, каскадер Джеки Чан. Апасынын курсагында 12 ай жаткан Джеки Чан 5 килограмм салмакта төрөлгөн. Атасы тыңчы болгондуктан өзүнүн атын Джеки Чан деп өзгөртүүгө туура келген. Жаңы төрөлгөн ымыр кайда тениси сатууну каалашкан. Актердун сөзүнө караганда, эгер ошол кезде аны сатып салышса, азыр Улуу Британияда врач болуп иштеп жүрмөк экен. Маркер. Снимаем. Они не подают пиццу. Бала кезиндеги каймана чоң мурун болгон. Ар күн сайын машыгууга 3 сааттан бөлөт жана тамакка чектөө киргизбейт. Джеки 80ге жакын кино тасмаларда роль жаратып, анын 11-инде каскадер болсо, 15-инде режиссерлук кылган. Кайрымдуулук иштерди көп кылган. Актер 10 жетим баланы багып алган жана чет өлкөдөгү 50 миңге жакын кытайдык балдарды каражат жагынан камсыздап турат. Рак оорусуна чалдыккандарга да финансы жагынан көмөк көрсөтөт. Өйүндө эч кандай жардамчысы жок жана бардык иштерди өзү аткарат. Джимми, ты что? Грэмми сыйлыгынын 15-жолку ээси дүйнө жүзүндө өзгөчө бии менен таанылган поп музыканын падышасы легендарлуу Майкл Джексон. Лос-Анджелесте 1958-жылы 29 августта жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөдө 9 бир туугандын 7-чиси. Майкл 5 жашында чыгармачылыкка аралашып, өз теңдоштарына ырдап берчү. Атасы абдан катуу киши болгондуктан үй бүлөсү абдан коркчу. Ошол себептен Джексондун карьерасында атасынын ролу абдан чоң болгон. 1989-жылы поп музыкасынын падышасы аталган. Дүйнөдө эң ийгиликтүү аткаруучу болуп, 15 Грэмми жана 100дөн ашуун премия алып, 25 жолу Гиннес китебине кирген. 1 миллиарддан ашык альбому сатылган. 1984-жылы ырчы үчүн ийгиликтүү жыл болуп, 8 Грэмми алган. Бир жылда мындай көрсөткүчкө эч ким жетише элек болчу. Ошол эле жылы Pepsi компаниясынын жарнамасына тартылам деп Джексон бетин күйгүзүп алган. Ошондуктан компания ага $1,5 миллион компенсация төлөп берген. Ушул окуядан кийин Майкл өзүнүн келбетине өзгөчө көңүл буруп баштаган жана бир нече пластикалык операция жасатып, терисин алмаштырган. Оор операциядан улам катуу ооруга чалдыгат. Ырчы өмүрүнүн аягына чейин кайрымдуулук менен алектенген. 2010-жылдын 25-июнунда Майкл жарык дүйнө менен кош айтышат. 25-июнь күнү ошол Джексондун дарыгери ырчыга оорусуна каршы керектүү дозасын берип, тынч абалда эс алуусу үчүн аны таштап чыгып кеткен. Келгенде ырчынын жүрөгү эбак эле токтоп калган болот. Ошол убактан тартып 2 сааттай дарыгерлер анын жашоосу үчүн күрөшүшөт, бирок алардын аракети жыйынтык берген эмес. Колумбиялык ырчы, ырлардын автору, бийчи, музыкалык продюсер, хореограф жана модель Шакира. Шакира Колумбияда төрөлсө дагы түбү Испаниядан болот. Ал 4 жашында ыр жазып баштаган жана 13 жашында биринчи альбомун жаздырган. Мектеп учурунда мугалими ырчынын үнүн жактырбай хор сабагынан чыгарып салган. Бала кездеги кыялы белгилүү ырчуу болуп, муктаж адамдарга жардам берүү болгон. Ал тилеги ишке ашып, дүйнө жылдыздарынын арасында кайрымдуулукту көп кылган ырчайым катары саналат. Ырчайым испан, англис, португал, араб жана итальянча сүйлөй алат. Шакирага бийлөөнү чоң апасы үйрөткөн. Ошол бийди азыр дагы сахнада аткарып жүрөт. Шакира ырчы, бийчи гана эмес, актриса жаатында өзүн сынап, 80ге жакын кино тасмада роль жараткан. Puro chantaje, puro chantaje.
chantaje. Voy libre como el aire. Soy de ti ni de nadie. Ушун менен сиздерге берилген видео ролик жакты деп ойлойм. Ошон үчүн кимдер биздин каналыбызга каттала элек болсо, подписаться кнопкасын басып, лайк басып жана комментарий таштап кетиңиздер. Ушун менен сиздер менен коштошпойм. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.